санариптик өнүктүрүү министрлигинин кызмат ордуна Иманов Талантбек Орускуловичти дайындоого макулдук берүү жөнүндө конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүү, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңеш регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачы Абытов Алмазбек Акунжанович Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги туруктуу өкүлү. Алмазбек Акунжанович, сөз сизде. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Нурбек Өмүрбекович. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна алайык. Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министринин кызмат ордуна дайындоого Иманов Талантбек Орускуловичтен талапкерлигин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин макулдугун алуу үчүн киргизем. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Рахмат, отура бериңиз. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Рахмат. Номер 20 Манас округунан Дастанбек Жумабеков. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Нурбек Өмүрбекович, мына азыр болочокто шайланып турган министрди Абутов Алмаз президенттин өкүлү тааныштырып кетти. Бирок бир нерседе Нурбек Өмүрбекович, ошого да бир аз көңүл буруп койсоңуз, мындан кийин да ушундай кемчиликтер болбосун деген ниетти айткым келип атат. Урматтуу депутаттар, азыр министрди угабыз, анан добуш беребиз да, макулдугубузду беребиз же каршы. Бирок Нурбек Өмүрбекович, негизи бул жерге министр шайланып атканда, жок дегенде министрлер кабинетинин төрагасы өзү келбесе да, анын орун басарлары келип туруп, тааныштырып ушул жерден кетиш керек. Бул министр шайланып атат. Ошондуктан ушундай күн тартибине министрлерди алып келгенде, министрлер кабинетинин төрагасы жок дегенде келип, мына жаңы министр болочокто боло турган. Ушундай иштерди алып барат, ушундай жерде иштеген, биз ишенебиз, жумушту тартып кетет деген ой пикирлер менен келип, тааныштырып кетсе, Жогорку Кеңешти да сыйлаган болот да, эл өкүлдөрүн сыйлаганы болот. Мына ушуну мындан кийин да бир аз көңүл буруп карап койсоңуздар, бир министерствонун департаменти же болбосо бир өкүлү шайлап аткан жок бул жерде. Министр шайланып атканда депутаттарга тийиштүү жетекчилер келип тааныштырып кетсе деген сунушту айткым келет. Рахмат көңүл буруңуздар үчүн. Рахмат. Биринчи микрофон. Фракция ишеним Ормонов. Урматтуу аппарат, урматтуу төраганын орун басары. Талантбек Орускулович жөнүндө бир дагы документ жок. Комитеттердин чечимдери турат, кыска президенттин каты турат, өмүр баян жөнүндө ким, эмне иш кылган бир да кагаз жок. Бул кандай биз шайлайбыз бул кишини азыр? Же макулдук беребиз, шайлабайбыз азыр, макулдук беребиз да. Таркатып берсеңиздер бардыгын бул себеби комитетте карагандан кийин маалымат толук болуш керек. Аппарат. Мониторлордо жок бекен. Өмүр баяны. Улукбек Зулбукарович, карап көрсөңөр бар дейт го башкалар. Жокпу? Президенттин каты менен келген дейт, ошо карап көрсөңүздөр артында турат да. Өмүр баяны. Жөн кагаз түрүндө компьютер турбайбы? Аппарат ачып берсеңиздер, эми компьютерди ачып берсеңиздер. Бешинчи микрофон. Рахмат. Номер 7 Ош округунан Осмонов Айбек. Урматтуу Нурбек Өмүрбекович. Биз ишибизди баштаганда эле мындай болгон болбойт. Мен жогорудагы коллегаларыма кошулам. Жогорку кеңеш бул жогорку кеңеш болуш керек.
Бул жака келип жатканда сөзсүз түрдө комитеттин өкүлү келип жатканда эч болбосо орун басарлар келиш керек. Кече бүгүн коюп туруп бүгүн неме күн тартибине. Бүгүн шайлагыла, карагыла деген болбойт. Бүгүнкү күн тартибинен алып коелу бул маселени. Эмки келгенде ойлонуп келишсин. Кайсы министр алып келгенде дагы. Bir gün burada айтып турган кел эртеси ушундай кылып мындай болбойт. Ким болсо дагы алдын ала өздөрү келип программасы менен тааныштырып анан алып келиш керек да. Мен жогорудагы коллегаларыма кошулам. Бүгүн күн тартибинен бул маселени алып коюшуңузду мен сунуш кылам. Рахмат. Алмас Акынжанович, сөз сурап атасызбы? Урматтуу депутаттар, урматтуу Аслан Арсбекович, айтканыңыздарга мындай ыйгарым укук бузулган жок. Кече эки комитеттен карадык, транспорт коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук, маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттеринде карадык. Вице-премьер, министр кабинети төрагасынын орун басары, куратор командировкада болгондугу үчүн ал келе алган жок. Эдил Жолчубаевич бул жерде отурат азыр. Анан бул жерден эч кандай маселе жок. Президенттин чечими ыйгарым укукка карата мен официалдуу түрдө ушуну сиздерге сунуштадым. Рахмат. Рахмат, биринчи микрофон. Фракциясы Улатова, Шенин фракциясы Жакышев. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Биринчиден, Талант Орозкулович, сиз өтө жооптуу, чоң жана министр кызмат каратасыз. Сиздин резюмеңизди көрдүк. Буга чейин мамлекеттик бир күндө мамлекет кызмат иштебепсиз. Ошон үчүн ушул жерде отурган депутаттарга биринчиден өзүңүз чыгып, эмне иш алып барасыз барганда, кандай реформа кыласыз, программаларыңыз кандай, ошол жерде өзүңүз бир толук баяндама бербейсизби? Азыр суроо жооптор көп. Буга чейин сиз мамлекеттик кызматта деген бир күндө иштебепсиз. Ошон үчүн өзүңүз баяндама бериңиз. Ошол менин сунушум. Биз эми ага жетелейбиз, азыр беребиз азыр. Сөз беребиз азыр. Жаңы эле сунуш кылды. Иманов Талантбек Орозкулович, бияка чыгып өзүңүздүн тааныштырып, программаңызды айтып кетсеңиз. Күн тартибин Ортоңку трибунага микрофон берип койгулачы. Биринчи микрофон. Урматтуу депутаттар, арыбаңыздар, саламатсыңар. Урматтуу төрагалык кылуучу, бул маселени биз кечээ күнү жогорку кеңештин сайтынан мен байма-бай карап турдум. Эртең күн тартибинде кандай маселелер деп. Кечээ жок болчу. Биз материал менен таанышыбыз керек да. Ошон үчүн доклад бул жигитке сөз да бербей туруп, биз күн тартибинен алып коелу. Мен ошону суранат элем. Анан бул жерде коллегалар туура айтып атат. Ошол тейлеген вице орун басар, кабинет министрликтин орун басары өзү келип жок дегенде. Өзү келип мындай тааныштырсын да. Бул процедура дайыма болуп келген и болот. Ушул процедураны кармансак, бул маселени күн тартибинен алып койсок. Мен сунуш берип атам, добушка койсоңуз. Үчүнчү микрофон. Рахмат, Манас округунан номер 20. Дастанбек Жумабеков. Нурбек Өмүрбекович, мен талапкерге эч кандай каршылык оюм жок. Аны эми депутаттар суроо менен өздөрү берип түшүнөт го. Алмаз Акынжанович, сиз процедураны айтып кеттиңиз, ага да мен каршы пикирим жок. Бирок жоопкерчилик деген болуш керек да. Мына кече эле бажы тармагында бажы органдардын жетекчиси 2 ай иштеп камалып кетти. Кечиресиздер, мындай тергөө ишинде иши болуп атат да. Көрдүңүзбү? Ушул жерге тийиштүү министрлер кабинетинин төрагасы болуп, орун басары ушундай жетекчилерди алып келип өздөрү кепилдик бериш керек да. Бул конституцияда жазылып турат. Кепилдик бериш керек. Бул жигит иштейт, биз ишенебиз. Таза жигит. Ишин жакшы билет, ишти алып барат деп. Бизге айтсын эл өкүлдөрүнө. Биз ошого карап туруп, анан макул же жок деп беребиз. Азыр да 15 мүнөт өз жөнүндө бул жигит түшүндүрөт, айтат. Биз билбейбиз, нар жагында эмне болгон, буга ким кепилдик болот, кандай ишти алып барат, мамлекет үчүн кандай ишти алып барат.
А сиздин укугуңузда жок анда кепилдик берет деген. Алмазакун Жанович. Ошондуктан кепилдикти министрлер кабинетинин төрагасы же болбосо анын орун басарлары келип туруп, ар бир министрликке кепилдик берсин бүгүнкү күндө. Биз иштешебиз, ушундай жигиттерибиз бар деп. Кыла турган иши мындай келечекте деп. Мына ошого жараша биз добушубузду беребиз. Ошондой ойду мен билдиргим келди. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Мына биздин 3 депутатыбыз ошо күн тартибинен алып салуу боюнча сунуш берип атат. Мен сунушка коем, күн тартибинен алып салуу боюнча. Урматтуу депутаттар. Күн тартибинен алып салуу боюнча, урматтуу депутаттар. Эми мындай кылалы, урматтуу депутаттар, сунуш бергенде мен добушка коеюн. Эгер добуш өтпөсө, мына өкүлү келди, замы келди. Анда ошол карайлы. Болбосо анда өтпөй калса анда карайбыз анда. Урматтуу депутаттар, мен күн тартибинен алып салуу боюнча сунушка коем. Ой, сунушуңарды добушка коем, добуш бериңиздер. Сунуш өткөн жок. Алып коюн дедиңиз беле? Анда урматтуу депутаттар, жумушубузду баштай берели. Талантбек Орускулович, сөз сизде анда. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мен Иманов Талантбек Орускулович, 5 декабрь 1986 жылда төрөлгөм. Образованием жогорку, юриспруденция, Жусуп Бала Сагынатындагы институт университетти бүткөм. Өзүмдүн жумуштук жолумду 2008 жылдан баштап келатам ушу предприятиялардын ичинде. Өзүм жөнүндө айтып кетсем ошо, астыдагы койгон максаттарым Министерство цифровизация жолуна баратып, уруксат берсеңер, расмий тилде баяндап берейин. Министерство цифровизации Кыргызской Республики создан 1 июня 2021 года на базе Государственной регистрационной службы и Государственной службы цифрового развития. Основные задачи, которые я ставлю перед собой, это создание и развитие цифровой инфраструктуры. Цель – обеспечить граждан Кыргызской Республики доступным государственным и другим онлайн-услугам путем подключения всех населенных пунктов Кыргызской Республики к сети волость. Инфраструктура мобильная, спутниковая, широкополосный доступ. Цель – обеспечить доступ к мобильному, спутниковому и широкополосному доступу к интернету для всех граждан и всех труднодоступных объектов Кыргызской Республики. Инфраструктурные данные, усиление текущей вычислительной мощностей Министерства цифровизации Кыргызской Республики. Цель – удовлетворение потребностей государственных органов на 3-5 лет. Запуск серверного и сетевого оборудования за счет средств Всемирного банка. Всемирный банк выделяет около 5,9 миллионов долларов США. И корейское правительство 5 миллионов долларов США. Центр обработки данных. Цель – создание государственной единой облачной платформы и усиление для граждан частных облачной платформы. Цель – эффективное регулирование цифровых услуг и создание центра центра безопасности, разработка и принятие, повышение качества услуг, перевод всех государственных
услуг онлайн формат через портал государственной услуги и мобильные предложения, полное исключение из требований бумажных справок, переход к формату электронным обменом данным, уровень удовлетворения взаимодействия государства, граждан, бизнес, развитие ЦОН, запуск новых ЦОН на уровне всех районов, айлық мөтө, городов и областей. ЦОН жөнүндө айтып көрсөк, бүгүнкү күнү биздин республикабызда 33 ЦОН бар экен. Анын баары иштеп турат. 22 жылдын планы боюнча дагы 6 ЦОН ачылганга пландырат. Мунун астына утвержденный план 2022 жылга бар экен. Ошонун баарын ишке ашырабыз деп ойлоп турам. Рахмат. Рахмат. Отура бериңиз. Эгер суроолор болсо отуруп жооп бересиз. Урматтуу депутаттар, Эжил Жолдубаевичке да сөз берелиби? Эжил Жолдубаевич, сиз келип бияка чыгып, орто трибунага чыксаңыз, бияктан айтып бериңиз. Урматтуу депутаттар, биз бул жерде фойеде эле отурганбыз. Анан бул пункт боюнча Талант Орускуловичтин талапкерлиги президент Садыр Нуркожоевич Жапаров тарабынан жактырылып, сиздерге сунушталып атат. Жооптуу төраганын орун басары азыркы учурда иш сапарында. Ошондуктан мен да жалпы баарыңыздарга кайрылып, ушул Талантбек Орускуловичтин талапкерлигин колдоп бериңиздерге ишеним көрсөткөнүңүздөрдү биз өтүнөбүз, суранабыз. Анткени билесиздер, азыркы учурда жаңы жетекчилердин бир муунун президентибиз бир таптап өстүрүп, тарбиялап чыгайын деп атат. Эми албетте бул жерде көрүп турабыз, кичине сүрдөп тартынып атканын. Бирок биз сиздерди ишенип келтире алабыз. Бул акыркы бир эле жылдын ичинде Талантбек Орускулович өтө эми бир канча бардыгын айта албайбыз, мамлекеттик сырга да кирет. Бирок өзүн өтө мыкты жетекчи катары көрсөтүп алды. Акыркы участкасы бул АО Дастан. Ал жерде мурун ишке ашырыла албаган көптөгөн билесиздер, сиздер дагы ушул жерде билесиздер, ал жерде өтө стратегиялык багыттагы ишкана. Ошол жерде өтө мындай мыкты жетишкендиктерди көрүп туруп, анан президент мырза бул участокты тапшырып атат. Ушундай ишенимди көрсөтүп аткандан кийин азыркы учурда биз ушундай бир канча ишеним аванс менен болуп атат. Бирок бул инибизге бир колдоо көрсөтүп, бир ишеним көрсөтүүңүздөрдү биз өтүнөбүз. Рахмат.